айлық 210 мың. Күніне сменасына 7 мыңнан иштеп атабыз. Добрый день, всех приветствую. Меня зовут Евгений Шувалов, я являюсь сотрудником в отделе кадров компании «Стройинвест». Значит, занимаемся набором персонала, в том числе водителей в первую очередь. В компанию сотрудничаю уже больше года. Конкретно у меня руководитель Айбаев Иман. Значит, по трудоустройству, по условиям полностью на себя все берем оформление, в том числе регистрации, ННН. Полностью ведем сотрудника до его трудоустройства. По оплате у нас аванс и расчет в конце месяца. Приглашаем на взаимовыгодное сотрудничество ребят с Кыргызстана, из Беларуси и РФ. Спасибо. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Мындан 3 күн алдын Ыйман агабызды Ордол Ош шаарынан кеңсе ачыптыр. Жумуш керек болсо кайрыла бересиздер. Учурда поварларга жумуш бар экен, грузчиклерге жумуш бар экен. Анан дагы жанагы водительдерге жумуштар бар экен деп чагылдырдык элек. 10 тонналык чоң КамАЗдарды мингенге водительдер керек болуп атыптыр деп чагылдырсак, элдин баары жаман сөздөр жазып, билгени дагы, билбегени дагы жазып атат да. 1 жыл аралыгында тартып атабыз. 160тан ашуун биздин агалар иштеп атат учурдачы. 160 миңден ошол 210 миңге чейин. Эсептеп көрүңүздөр өзүңүздөр деле. Биринчи барган 3 айлыгы 6 миңден болот экен, кийинкиси 7 миңден башталат экен да. Анан Оштон алып кеткен болсо, проездери, тамак аш, жатакананын анамналары полный өзүбүз төлөйбүз дейт. Анан алдыңкы 3 айында бөлүп ошол канча кеткен болсо, ошону өзүбүз алып калабыз деп айтышты эле. Анан поварларкы 3,5 миңден, анан кийин грузчиктерки 3 миңден деп чагылдырганбыз. Анан элдин баары эле ар нерсени жазып, жүрөккө тийди ачыгындачы. 2-3 күндөн бери комментарий келет да. Анан башка компанияда иштеп, иштери жакшы болуп аткан адамдардан мага жазып, ушундан көктөбөдүк, барып иштегендерди биз акча топтоп Кыргызстанга жөнөттүбүз деди да. Анан такташтырсак, ал башка конкуренттердин адамы экен. Туура эмес да, жөн эле жазып, паниковать этип, билбей эле жазып, ар нерсе жаза берген туура эмес негизичи. Бул билсек жазган жакшы да. Претензия болсо ал жакшы, аны туура эле кабыл алып, колдон келишинче жеткиребиз демекчи да. Биздин негизги эле максат элге маалыматты так жеткирип коюу. Трудовой договорлору бар жумушта алданып акча бербей койсо, мисалы үчүн акча бербейм дебейт негизичи. Акча бербей койсо негизи, анан ошол документтерин алып, юристтерге, адвокаттарга кайрылса, грамотно чечип берет. Аны көп жана кылыш керек жок ачыгы да. Мен дагы карап, билип чыгарам. Анан иштебештик мага интересный эмес чындыгында. Мен чыгарып коем, болду туугандар. Анан ошондой жаман боло берди эле, жаман смстер жазыла берди да, чалып айттык. Ыйман аке, ошол иштеп аткандар уялбаганы, сүйлөйм дегени болсо, жөнөтүп коюң, чтобы менин жүзүм жарык болсун. Жөн эле элдер билип жаза бербесин дегенден видео жөнөтүп бер. Ошону мен силерге коюп берейин. Толук маалыматты мен мурдагы видеонун ссылкасын описанияга коюп койгон боломун. Ошол жактан кирип көрүп алсаңыздардан болот. Адрестер, номерлери видеонун аягында болот туугандар. Андыктан биз менен ушул видеонун аягына чейин чогултуруңуздар. Ассаламу алейкум туугандар, мен аты-жөнүм Айбек Кулбаев, Бишкекте жашайм, Астана районунда. Анан могу Москвага келип, Пятерочка магазинге доставкага киргем. Почти 1 жылдан бери иштеп атам. Бул жакта биздин Пятерочкага Стройинвест компаниясы аркылуу киргем, биздин руководителибиз Иман агабыз аркылуу киргем. Анан бияка келип туруп күнүнө сменасына 7 миңден иштеп атабыз. Айына 210 миң айлык түшөт. Бияктан жүктөлөбүз. Мына мен машинем 10 тонналык машина айдайм. Пятерочка магазиндерге, основной перекрестик магазиндерге доставка кылабыз да. Машинелер 5 тонналык, 10 тонналык машинелер. Биз круглосутка 24 саат негизи стартта турушубуз керек. Бирок круглосутка рейс болуп кеткен, 1 рейс болот, кээде 2 рейс болот, кээде 3 рейс болуп калбаса, анан ушул Наварига складда иштейм. Жашаган жерибиз ушул машиненин ичи. Анан кийин биякта душубуз бар, стиркабыз бар, кухнябыз бар, столовойбуз бар, баары бар могу эменин ичинде, зданиянын ичинде. Стройинвест компаниясы аркылуу кирип, почти январдан бери иштеп атам. Кудайга шүгүр, айлыктарым багында берип атат. Руководитель баары мамилеси жакшы, биз менен ар кандай случайда биз менен бирге болуп атат. Полный
түшүнбөгөн жерлерди түшүндүрүп, билбеген жерлерибизди көрсөтүп баарына. Анан кийин айлыктар задержка болбойт. Бияктан складтан жүктөлөбүз дагы, пятерочка магазиндерге барып таратабыз. Холодильник температураны постоянно сактап, жолдо эме менен правила менен барып таратып келип иштейбиз да. Анан кийин машинем 16 палет батат, 10 тонналык машина спальниси менен. Соляркабыз биякта топливный карта менен куябыз. Топливный карта менен куябыз. 200 литр лимитибиз бар күнүгө. Солярканы куюп, топливный карта менен Газпром жана Роснефттен куябыз да. 5 тонналык машинелер дагы, 10 тонналык машинелер дагы зарплаталары бирдей, баары. Келгиле, иштегиле. Отпускаңар кандай болот? Отпускабыз эме негизи биякта ар кандай режим менен иштеген балдар бар да. Биякта мисалы мен 1 жылдан бери иштейм, менден мурун келген 1,5-2 жылдан бери келип иштеп аткандар бар. 3 ай сайын келип туруп, ар 3 ай сайын эме иштеп туруп, 10 күн, 15 күн, 1 ай өзүнүн шартына карап выходной алып кетсе болот. Анан кийин мен да иштейм, мисалы үчүн чарчасам 1 жума, 10 күн, 3 күн, 4 күн выходной алам да, ордума бир подменщик коем дагы машинени. Бирок подменщик менен таштап кетебиз да биякта. Бир подменщик сөзсүз таап туруп таштап, оңдузга выходнойго чыгып кетебиз. Барып эс алып, кайра келип туруп, кайра путовый лист ачабыз да, иштей беребиз. Путовый листтер 7 күнгө бир ачылат. 7 күндө бир путовый лист ачабыз дагы. Анан маршрутный листтерди, топливный куйган чектерибизди топтоп, анан путовый лист жабып атканда кайра ошо берип жабабыз да. Анан биякта бир кыргыз балдар көп эле иштейт, мына аварийгада 50-60 бала иштейбиз почти. Келгиле, экзамендардан өтүп биякта кирип иштегиле, колдон келишинче поддержка кылабыз. Assalamu alaikum, кыргыз элим. Перекресток Софина. Бизде деген ушундай десктонкалар бар. Хова, Isuzu, Devолор бар. Келиңиздер, иштеңиздер. Жумуш жакшы, аябай жеңил. Машиналар ушундай таза. Жылы жаңы 22, 23, 24. Биз деген Иманкеде иштейбиз. Айлыктар жакшы, өз убагында. Как раз балдар чогулуп калган экен азыр. Ойноо околу. Ушундай Devo Novostор бар. Ивеколор бар. Жакшы эле баарысы. Айлыктар өз убагында. Балдардан да сурап коебуз азыр. Ассаламу алейкум. Кандай жана жигиттер? Ден жакшы. Жумуш кандай болот? Жумуш жөнүндө айтып койсоңор. Биринчиден ассаламу алейкум кыргыз элим. Жумуш жакшы, перекрестокто иштейбиз. Компания Инвестрой, руководитель Имам. Өтө жакшы. Айлыгын убагында берет. Айына 210 миңден алабыз. Келгиле, иштегиле. Таксыр. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим. Келиңиздер, коркпой эле келе берсеңиздер болот. Мына биздин машиналар жак. КамАЗдар, Питтонтер баары жаңы 2022-2023. 10 тонналыктар да бар, алар да жаңы. Арыбаңыздар кыргыз элим. Баарыңыздарды кирип келген эгемендик майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Биз Россия жергесинде Москва шаарында Стройинвест компаниясы жетекчибиз Иман. Биз логистика менен заниматься этебиз. Водительдер, экспедиторлорду набор кылып атабыз жумушка. Биздин компанияда 100дөн ашык бала азыр кызмат кылып атышат. Кыргыз жеринен, Кыргызстандан келген жигиттерибиз. Ошолорду мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен ушул компанияда начальник колонна болуп иштейм. Күнү-түнү балдар менен 24 саат связьдабыз. 24 саат балдардын кемчиликтери болсо, балдардын бир жардам керек болсо, ошонун баарына кызматтабыз. Азыр бизде Ош шаарында жана Бишкек шаарында филиалдарыбыз ачылды. Баарыңыздарды жумушка чакырабыз. Баарыңыздарга чын денсаулык, иштегениңиздерге ийгилик болсун. Биздин балдардан мына азыр өзүңүздөрдү да көрүп атасыздар, рекламада жүрүп атышат. Бияктан келген жарандарыбыздагы ушул сиздердин компаниянын ичине реклама кылып бериңиздерчи деп суранганынан ошо рекламаларды жөнөтүп атабыз. Анткени көптөгөн компаниялар биз менен баягы Москва шаарында көптөгөн компаниялар иштейт.
анан ошолор ушу кыргыз жигиттери ушундай иштерди баштапсыңар, ошол силер да рекламаларды көбүрөөк кылып чыгарып берсеңиздер, биз ошо сиздердин адрестерди кээде таппай калып атабыз деп чыккандан биз ошого байланыштуу ошо Ош шаарынан дагы, Бишкек шаарынан дагы, Москвадагы адрестерибизди коюп атабыз. Келиңиздер жанагындай. Эч качан эч кимди алдабайбыз. Иштерибизге, өзүбүздүн кылган иштерибизге, эмгектерибиздин баарына 100% кепилдик беребиз. Күтөбүз. Баарыңыздарды күтөбүз. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.